атамекен келип эле, ал жерде депутаттар келип алып туруп, буларды трибунасы турат, жогорку кеңеште турабы. Булар жогорку кеңеште тааныштырып кетесизби? Мен аты жөнүм Гүлжигит Исаков. Каракылжандын өзүнөн болом. Сооронбай Жээнбековдун жердеши болом. Мен Садыр Жапаровду колдоп келем. Анткени ал улуттук маселе болгон Кумтөрдү көтөрүп келатат. Мен улуттук маселе болгон үчүн келдим бул жергечи. Мен Текебаевди колдогону келген жокмун, ачык эле айтып коеюн. Мен Садыр Жапаровду колдогону келгем. Бул жерде булар жогорку кеңеште буларда трибуна турса дагы, ошол трибунаны колдонбой булар. Ал жерде жогорку кеңеште суу жүрөк болуп, бок жүрөк болуп отурушат. А могу жерге алып элден микрофон талашып атат. Ушул кантип болсун? Биз аларды жогорку кеңешке эмне үчүн шайладык эле? Улуттук маселелерди көтөргүлө, уранды көтөргүлө, кыргыз нефти газ сатканды токтоткула, кыргыз темир жолун бергенди токтоткула, РСКны бергенди токтоткула, Айыл банкты бергенди токтоткула деп оларды жогорку кеңешке өкүл кылып шайлаганбыз, турабы, эл өкүлү кылып. А булар унчукпай отурушат азыр. Мен ушуларды айтмакмын, микрофон берсечи, мен жазылгам ал жергечи. Байке, мындай. Анан бул жерде буга чейин айтылбады эле. Атамекен менен экинчи партиясынын эки кошул баягы чогуу болот, митинг. Чогуу болот деп айтылган, бирок азыр айтылбай, булар өздөрүнчө тизме менен керип алып болду. Мындан кийин биз силерге эч кимге сөз жок деп атат. Ошон үчүн мен жанымга шаят. Трибунасы бар. Трибунадан унчукпай калышат. А могу жерге алып бизге келип алып микрофон талашат. Сахнаны ким уюштурду эле? Эки тарап уюштурду эле.